Желмаянга курулуш материалдарын жүктөп, рулду өзү башкарып, жанына кызматкерди чуркатып алган. Мунусунда болсо, үйдү текшермишетип, камерага улам мулжийип, жымаюусун көрсөтүп жатат. Эл көзүнө аябай камкор көрүнүсү келип, аягында бата бергенди да унуткан эмес. Айтор Жеңишбек Токторбаев пиар кылууну аябай өздөштүргөн. Камерага актер болгонду да жакшы билет. Бирок иштин көзүн билбээрин убакыт көрсөттү. Токторбаев мактанып жасаган тротуар, жолдору жыл айланбай көчүп, урап жараксыз абалга кеттерген. Ишти пиар кылып, бирок чала сапатсыз жасаттырган. Каалаган жерлерди снос кыла берип, канчалаган жаранды үй жайсыз калтырып кете берди. Косактым бар. Линиянын ичине эле салынган. Кандай кыйынчылык менен салды. Ош мэриясын оңдойм деп ар кимден карыз ала берип, административдик имаратты 3,5 миллиард сомго карызга батырып салган. Бирок өзү досу Камчыбек Ташиевке таянып, бизнесмендерди акчага сындырып, банктан алган 15 миллион долларын жаптырган. Ошол эле кезде өзү байлык топтогон. Ош шаарындагы майлуу сүттүү жерлерге курулуш иштерин жүргүзүүдө. Баасы 3 миллион 755 миң 500 долларды түзгөн 3 гектарга жакын жерде турак жай комплекси куруп жатат. Ал эми бул жердин баасы 300 миң долларды түзүп, 696 чарчы метр жерге соода сатык борбору курулууда. Энесай турак жай комплекси, Дастан мейманканасы, жөн гана жасалма жылмаюу, коо сөздөр аркылуу аброй топтоо мүмкүн эмес. Эл Жеңишбек Токторбаевди пиарчы, шалаакы жетекчи катары таанып калды.